Манас районундагы өрөн чарбан жетекчиси Жанарбек Байтиков карамагындагы талаасында эгиндин арасынан чыккан ото чөптөрдү арылтуу менен алек. Жер кургаганы атайын дар-дармектерди ото чөпкө каршы чача баштады. Чайлайт экен да, бул бир дааны болсо эле көбөйүп кеткен. Чарба болгондуктан элге үрөн даярдап берет, андыктан үрөндүн тазалыгын сактоо керек. Жапайы буудай, чытыр чөп баштаган ото чөптөр үрөндү бузат. Чөпкө да каршы дары берет. Бул эгиндин арасында өскөн чөпкө каршы. Анткени биз үрөн чарба болгондон кийин ушу урук таза болсун деген себеп менен үрөнгө себилип аткан буудайлардын баарын чөпкө каршы дары берет атабыз. Үрөн чарба жалпы 200 гектар жерге күздүк эгиндерди айдаган. Былтыр Россиядан келген буудай, арпа үрөндөрдү эгип, элге ар биринен 40 тоннадан даярдашты. Былтыр да 40 гектар жаздык арпа тиккен, Россиядан келгендер. Анан үрөнгө ошон быйыл таркаттык элге. Быйыл биз 35 сомдон күздүк саттык, күздүк буудайлар саттык. 40 тонна күздүк буудай саттык, дыйкандарга калганы өз септик, өздүн чарбага септик. Манас районунда дыйканчылык 10-15 күн эрте башталат. Районда 20 000 гектардай айдоо аянты бар. Жазга айдап себүүгө 10 000 мерчемделген. Эгин эгилип бүтсө, кызылча жүгөрүнө айдоо иштери улантылып жатат. Кылкандуудан эгиндерден план боюнча 690 гектар коюлган. Бүгүнкү күнгө 705 гектар арпа себилди. Кант кызылчасы боюнча 300 гектарга договор түзүлүп кайыңдык ант менен. Азыр бүгүнкү күндө 280 гектар себилип калды. Облус боюнча кант кызылчасы 1000 гектарга жетет. Кылкандуудан эгиндер дагы жылдагыдан аянты кеңейүүдө. Андан тышкары жүгөрү, көп жылдык чөп демейдегиден арбын. Жаан чачын болуп аткан байланыштуу кичине дагы бүтө элек. Негизинен Ылдык, Манас району, Кара Бура райондору айдап себүү буудайды, арпаны айдап себүү аяктап калды. Негизинен бүгүнкү күнгө 1500 гектарга буудай, 2500 гектарга арпа, ошондой эле 1000 гектарга кант кызылчасы себилип калды. Жүгөрүнү себүү, картошканы тигүүлөр башталды область боюнча. Дубанда жылда төө бурчак арбын айдалып, аянты 54-55 000 гектарга жетчү. Быйыл төө бурчак аянттары кыскарары айтылууда. Анткени менен былтыр кант кызылчасы 300 гектардай айдалса, быйыл аянты 1000ге жетти. Арпа буудай үчүн дагы үрөндөр жеңилдетилген насыя менен берилип, аны пайдаланган дыйкандар арбын. Салика Садиева, Илхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.